Çok sayınağız. Райымға жана сүйүүгө толгон биздин ыйык асмандагы Кудай, биз бардыгыбыз ыраазычылык билдиребиз. Өзүңүздүн кереметтүү күчүңүз, сүйүүңүз, ырайымыңыз менен бизди куткарып алгандыгыңыз үчүн, өзүңүздүн денеңиз болгон жыйынга бизди чакырып алып, мындан кийинки жашообузда бир гана сиз менен чогуу болуп, ар бир адамга көңүл буруп, ырайым тартуулап келгендигиңиз үчүн ыраазыбыз. Күнүмдүк биздин жашоодо биз сиздин бизге берген ырайымыңызды кандайча актай алабыз деген ой менен, тилек менен жашашыбызга ар дайым бизди ойготуп, бизди сергек кылып жардам берүүңүздү суранабыз. Бул дүйнө канчалык башаламандыкка толгон болсо, биз дагы ошончолук жеткилеңдикке жетишип, умтулуп, сиздин үлгү алып жашашыбыз үчүн ар дайым бизге жардам берүүңүздү суранабыз. Убаракерчилик жок болуп кете турган, кыйрай турган бул жашоо үчүн эмес, өзүбүздүн үмүтүбүздү бир гана сизге арнап, сизге гана таянып, сиздин биз үчүн аткарып берген иштериңизди дайыма эсибизге салып, сизди даңктап жашашыбызга ар дайым жардам берүүңүздү суранабыз. Биз Теңирге ишенип, бул дүйнөдө жашап жатабыз. Бирок биз жашап жаткан учурда биздин сөзүбүз, кылган иштерибиз баардыгы сизге жага турган ишпи, жага турган жашообу, ар дайым ой жүгүртүп жашашыбызга дайыма бизди ойготуп жардам берүүңүздү суранабыз. Бүгүн дагы сиздин улуу ырайымыңыз үчүн биздин баардык бир туугандар ушул саатта чогуу чогулгандыгы үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ушул саатта биз таанып биле турган сиздин улуу сөзүңүздү, эркиңизди бизге ачып берип, ар бир уккан сөз биздин жүрөктөрүбүздү, жашообузду, оюбузду туура жакка оңдой тургандай кылып, биздин ар бир жашообуз сиздин эркиңиз боюнча аткарылышына жардам берүүңүздү суранабыз. Ушул саатта биз менен чогуу боло албаган бир туугандар кайсыл жакта болбосун, аларды ыйык руктун жетеги менен чогуу жетектеп, сиздин ырайымыңызды, сүйүүңүздү унутпастан чогуу болушуна жардам бериңиз. Ушул саатты бир гана сиздин колуңузга тапшырабыз. Ыйык руктун жетеги менен биз менен чогуу болуңуз. Баардыгына ыраазычылык билдирип, биздин Теңир Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь. Таңтоо группасын чогуу угабыз.
Кол чаап кылгыңыздар келип кеттиби? Анда кол чаап коелу. Өзгөчө даңктуу ыры үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Анда ыйык жазууну чогуу ачалы. Жакын жазган жакшы кабар 7-бөлүм. Жакын жазган жакшы кабар 7-бөлүм 46-аятты чогуу окуйбуз. 46-аят. Ачсаңыздар бардыгыбыз анда чогуу окуйлу. Кызматчылар болсо эч ким эч качан бул адамдай сүйлөгөн эмес деп жооп беришти. Бүгүн сиздер менен биргеликте жакан 7-бөлүм 46-аятка токтолуп, Ыйса Машаяктын сүйлөгөн сөзү, жашоосу бизге кандай тиешеси бар, ошол жөнүндө кененирээк ой жүгүртүп, ушул аятты азыр сиздерге ачып бердим. Анан бүгүнкү темабызга байланыштуу даңктоо группасы сүйүү биз үчүн бул дүйнөгө келди деген аябай дал келишкен ырды ырдап беришти. Сиздерге дагы рахмат. Биз бардыгыбыз эле Ыйса Теңирге кызмат кылып, анын артынан ээрчип, анын жашоосун үйрөнүп, айкаш-чыгашты көтөрүп, артынан ээрчиген адамдар деп айтабыз. Бул албетте машаякчылардын сөзсүз түрдө аткарыла турган жашоосу. Бирок чынында эле биз Ыйса Машаяктын сөзү боюнча жашап жатабызбы? Кудайга жага турган жашоо менин жашоомдо азыр аткарылып жатабы? Албетте андай жашоо менен жашаган адамдар дагы бар. Бирок ошол эле учурда биз өзүбүзгө ошол суроолорду берип көрүшүбүз керекпиз. Ушул саатта, азыркы учурда ушул сөздүн негизинде мен карап көрө турган болсом, чынында Кудайга кызмат кылып жашап жатамынбы? Менин ага кандай тиешем бар деген сөздөрдү чогуу үйрөнөлү деп сиздерди чакыра кетет элем. Ушул азыр айтылган сөздөрдүн сүрөтүн элестетип көрө турган болсок, Ыйса Машаяк майрам күнүндө ибадатканага келет дагы өзүнүн шакирттерине жана көптөгөн элдин астында Кудайдын сөзүн жеткирген эле. Ошол учурда Кудайга кызмат кылган адамдар, фарисейлер жана мыйзам окутуучулар дагы, ыйык кызмат кылуучулар дагы көп адамдар чогулуп, Ыйсаны кармап келүүгө өз кызматчыларын жиберишет, аракеттенишет. Бирок эл Ыйса Машаяк жөнүндө ар кандай ар түрлүү сөздөрдү айтып келгендиги ыйык жазууда дагы айтылат. Чынында эле Ыйса Машаяк бул дүйнөгө келем деп айтты эле. Байыркы келишимдеги айтылган пайгамбарчылыктардын бардыгы анда бул адам аткарып жаткандан сырткары да көптөгөн кереметтер аткарылабы деген жакан 7-бөлүмдөгү айтылган сөздөр. Анан элдин ою, элдин жүрөгү акырындык менен Ыйса тарапка ооп бара жатканын көрөт дагы. Ыйык кызмат кылуучулар жана фарисейлер көрүп өздөрү корко башташат. Эмне үчүн? Анткени өзүнө ишенип келген адамдардын бардыгы эми Ыйса тарапка өтүп кетеби? Ыйсаны кабыл алып калышабы деген коркунуч жаралат. Анан ыйык кызмат кылуучулар, фарисейлер Ыйсаны кармап келсин деп өзүнүн кызматчыларын жиберген учурда Машаяк ошол учурда дагы эмне деген сөздөрдү айтып жаткан болот. Ким суусаса мага келсин да ичсин деп. Кырк бешинчи аятта кайтып келишкен кызматчылардан башкы ыйык кызмат кылуучулар менен фарисейлер эмне үчүн аны алып келген жоксуңар деп сурашты. Эмне үчүн Ыйсаны бул жакка алып келген жоксуңар деп сурашты. Ошондо кызматчылар ушунчалык таң калаарлык сөздөрдү айтышат. Биз аны алып келбегенибиздин себеби бар. Анткени эч ким эч качан бул адамдай сүйлөгөн эмес деп жооп беришти. Эч ким эч качан
бул адамдай сүйлөгөн эмес. Силер дагы буга чейин ал адам айткандай сөздөрдү айткан эмессиңер. Буга чейин болгон эмес, мындан нары дагы болбойт. Ага окшоп эч ким сүйлөй албайт. Кызматчылар ошол сөздөрдүн баардыгын угуп, анан кийин ыйык кызмат кылуучуларга жана фарисейлерге айтып келишет. Ыйсанын айткан сөздөрү буга чейин болуп да көргөн эмес, мындан ары боло да бербейт. Ошол Ыйсанын айткан сөзү, Ыйсанын жашоосу чындыгында мага кандай тиешеси бар. Эмне үчүн Ыйса Машаяктын айтылган сөзү ыйык жазууда чен өлчөм катары айтылат. Анын жашап өткөн жашоосу бизге тиешеси бар болушу керек. Эмне үчүн анын жашоосу ушунчалык баалуу? Ошол жөнүндө дагы сиздер биз менен биргеликте чогуу ой жүгүртүп көрсөңүздөр жакшы болот. Анан бүгүнкү темабыз бул адамдай эч ким сүйлөгөн эмес деген темага токтолуп, биринчисинде Ыйсанын сүйлөгөн сөзү, экинчиси анын жашаган жашоосу жана ага окшош болгон биздин жашоо. Ыйсанын сөзгөн сөзү, жашаган жашоосу жана машаякчылардын ага байланыш болгон жашоосу кандай болушу керек, ошол жөнүндө бүгүн кененирээк чогуу сиздер менен ой жүгүртөлү. Ыйсанын айткан сөзү. Анда бул кызматчылар айтып келгендей эле, эч ким эч качан бул адамдай сүйлөгөн эмес дегендей эле, тарыхта, адам баласынын тарыхында карап көрө турган болсок, буга чейин көптөгөн даанышман адамдар, белгилүү адамдар, философтор, динчил адамдардын баардыгы ар кандай сөздөрдү сүйлөп келишкен. Бирок ошол сөздөргө салыштырууга мүмкүн эмес болгон бул кызматчылардын айткан сөзүнө көңүл бурсаңыздар. Эч ким эч качан бул адамдай сүйлөгөн эмес, тарыхта дагы болуп көргөн эмес, мындан ары дагы болбойт. Эмне үчүн мындай сөздөрдү алар айта алышкан? Сиздер деле жакшылап ойлонуп көрсөңүздөр. Адамдардын айткан сөздөрү адамдын жүрөгүн өзгөртө ала турган, таасир тийгизе ала турган сөздөр. Мисалы үчүн бул дүйнөдөгү ырларды деле угуп көрсөңүздөр, ыр укканда ошол ырдын мазмуну сизди кайгырта да алат, кубанта да алат. Жүрөгүңүздү, оюңузду өзгөртө да алат. Ошол сөздүн негизги күчү. Бул дүйнөдө деле ошондой эле сөздөр өтө көп, өтө кооз, өтө белгилүү сөздөр, даанышман сөздөр, макалалар өтө көп айтылат. Бирок ошол буга чейин айтылып келген сөздөрдүн баардыгын окуп көрө турган болсок, биз алар өтө татаал, өтө кыйын деп эсептеп келебиз. Анткени өзгөчө философияга көз чаптырсак, философиялык макалаларды окуп көрө турган болсок, биз бир-эки сөздү окуйбуз дагы дароо бул өтө татаал, бул өтө кыйын экен деп элестетебиз. Мисалы карап көрө турган болсок, биздин күнүмдүк жашообузда метафизика же болбосо материализм деген сөздөрдү биз дайыма эле колдоно бербейбиз да. Мисалы үчүн физика, метафизиканы үйрөтөт, же болбосо Платондун идеологиясы, же болбосо Сарт деген киши эмне деп айткан, анын сөзүнө көз чаптырып байкап көрө турган болсок, боштук жана форма жөнүндө айтат. Ошондуктан бул дүйнөнүн адамдары бир эле сөзгө көптөгөн маанини берет, маанисин изилдешет, мазмуну жөнүндө, бирок баардыгын эле түшүнө беришпейт. Ошондой эле диний нерселер, динчил. Бирок түшүнбөсөк дагы ошол сөздөрдү жашообузда колдонуп келебиз. Философтордун, акылмандардын, даанышмандардын айтып келген сөзү, же болбосо адамдардын жүрөгүн өзгөртө ала турган макалдар өтө эле көп колдонулуп келинет. Бирок ошол сөздөрдүн баардыгы менин жүрөгүмдү убактылуу сооротушу мүмкүн, өзгөртүшү мүмкүн, менин ой жүгүртүүмдү бир аз өзгөртүшү мүмкүн. Бирок
жалпысынан карап көргөндө Ыйса Машаяктын айткан сөздөрүнөн эмнеси менен айырмаланат? Менин өлүмүм менен байланыш болгон көйгөйүмдү ушул сөздөр философтун сөздөрү дагы эч качан чечип бере алышпайт. Анткени менин тагдырымды өзгөртө ала турган же болбосо өлүм менен байланыш болгон көйгөйдү бир дагы философ, бир дагы акылман өз таасирин тийгизбейт, өзгөртө да албайт. Ал эми Ыйса Машаяктын айткан сөздөрүн карап көрө турган болсок, мен оюма келбеген, же болбосо биз такыр эле түшүнө албаган сөздөрдү айткан эмес. Ыйса Машаяктын айткан сөздөрүн карап көрсөңүздөр, жада калса кичинекей балдар дагы түшүнө ала турган өтө оңой сөздөр менен айткан. Мен асмандан келген нанмын дейт. Нан деген сөздү бардык эле адамдар түшүнөт да, кичинекей балдар деле. Ким менин денемди жеп, канымды ичсе, ал түбөлүк өмүргө ээ болот. Жол, чындык жана өмүр менмин деп өз жөнүндө айтат. Ыйса Машаяктын айткан сөздөрүн айткан сөздөрүн карай турган болсок, анда философиялык кандайдыр бир идеологияга байланыш сөздөрдү айткан эмес да. Жөнөкөй сөздөр менен айткан, кимде ким жогоруда төрөлбөсө, Кудайдын падышачылыгын көрбөйт. Ушунчалык оңой сөздөрдү айткан эле, бирок ошол учурдагы адамдар Ыйсанын айткан сөздөрүн угуп, бул өтө кыйын сөздөр, өтө татаал сөздөр деп айтышкан. Мисал үчүн, ошол эле нан жөнүндө, ошол эле кан жөнүндө айтканда, өмүр жөнүндө айтканда, угуп жаткан адамдар эмне деп айтышкан? Жок, биз буну уга албайбыз, өтө татаал, өтө кыйын деп тыянак чыгарышкан. Ошондуктан биз сиздер менен ойлонуп көрө турган болсок, эмне үчүн Ыйсанын айткан сөздөрүн башка адамдар канчалык Ыйса оңой сөздөр менен айткан күндө дагы ал мага тийгизген күчү, таасири, бийлиги бар экен деген көйлөндүрөт. Ыйсанын айткан сөзү өмүргө ээ. Анткени ыйык жазуу, Кудайдын сөзү бул өтө таасирлүү, өтө чоң күчкө ээ. Кудайдын сөзү жада калса мени тирилте да ала турган сөз. Бул дүйнөдө өтө көп атакы чыккан сөздөр бар, бирок ал сөздөр менин жанымды өзгөртө албайт, же болбосо тирилте да албайт. Ыйса: мен тирилүүмүн жана өмүрмүн, мага ишенген адам өлсө да тирилет. Бардык адамдар оңой түшүнө ала турган сөздөр менен айткан. Ыйсанын сөзү мага өмүр алып келет. Ошондуктан бул дүйнөдөгү адамдардын сөзү менен Ыйсанын сөзүн салыштырууга мүмкүн эмес. Кызматчылардын айткан сөзү эмне деп айтылат? Буга чейин Ыйса Машаяк айткандай бир дагы адам болгон эмес. Жада калса силер да диний жетекчилер элеңер, силерден биз буга чейин көп нерсени үйрөнүп келгенбиз, бирок Ыйсанын айткан сөздөрүн силердин айткан сөздөрүңөр менен салыштырууга мүмкүн эмес деп айтышкан. Буга чейин эч качан мындай сөздөрдү айткан эмес. Сөз деген нерсе, жакшылап ойлонуп көрө турган болсок, сөздө сөз түрдө мазмуну болушу керек. Мисал үчүн, бир адам 1 саат, 2 саат сүйлөсө, анын бир дагы мазмуну жок болсо, ал пайдасыз. Ошондуктан сүйлөгөн сөздө мазмун деген нерсе болуш керек. Экинчисинде сөздө күч болушу керек. Ошол эле бир эле сөздү бийликте турган адам жана жөнөкөй адам сүйлөсө, экөө да бири-биринен айырмаланат. Дагы бир мааниси сөздө күч болуш керек. Оң колуңуздарды көтөрүп көрүңүздөрчү. Карап көрсөңүздөр, азыр мен бир сөздү айтсам, силер дароо колуңарды көтөрдүңүздөр. Бул дагы сөздүн күчүн билдирет. Биз ойлонуп көрө турган болсок, ар бир айтылган сөздө мазмун, күч, авторитет жана бийлик бар. Бирок адамдардын сөзү
үч нерсе дайыма чогуу боло албайт. Мейли, үч нерсе болгон күндө дагы алар өтө эле убактылуу гана. Бирок менин жаныма эч кандай таасирин тийгизе албайт. Адамдын сүйлөгөн сөзүндө мазмун болушу мүмкүн, бирок күчү жок болуп калышы мүмкүн. Мисалы, адамдар кандай сөз айткан күндө деле ал сөздүн ичинде күч, авторитет, таасир деген нерсе жок болсо, ал пайдасыз болуп калат. Мисал үчүн, жөнөкөй адам бир сөздү айтса, ал эч качан адамдарга таасирин тийгизбейт. Ал эми бийликтеги турган адам бир эле жөнөкөй сөздү айтса, тоо деген тоо, суу деген суу деп койсо, мага окшогон адам ушул эле фразаны айтса, анда эч ким адам көңүл бурбайт. Тоо туу, суу деген суу. Бирок ошол эле сөздү бийликтеги турган күчү бар адам айта турган болсо, ал сөздү адамдар такыр эле башка мааниде кабыл алышат. Бийлиги бар болуп туруп сөз сүйлөсө, бирок ал сөздүн мазмуну жок болсо, ал дагы пайдасыз. Мисал үчүн, өтө даанышман дарыгер боло турган болсо, өлүп бара жаткан адамга сиз сөзсүз түрдө ушул ооруну жеңесиз, сөзсүз түрдө айыгасыз деп айта турган болсо, баары бир ал адам өлөт. Эмне үчүн? Анткени дарыгердин сөзүндө күч жок. Матай 23-бөлүмдү чогуу ачалы. Ошол сөзгө байланыш болгон сөздөрдү ача кетели. Матай жазган жакшы кабар 23-бөлүм. Матай 23-бөлүм. Ыйса диний кызматчыларга айткан сөздөрүн, алардын сөзүндө кандай мазмуну бар жана бийлиги бар беле же жок беле, ошону чогуу карай кетели. 3-аят, 23-бөлүм 3-аят. Ошондуктан алардын айткандарынын баарын аткаргыла, сактагыла, бирок алардын кылганын кылбагыла, анткени алар айткандарын өздөрү аткарышпайт. Көтөр алгыс оор жүктөрдү таңып, адамдардын ийине артып коюшат. Өздөрү болсо ага колунун учун тийгизип коюуну да каалашпайт. Баардык иштерин элдин көзүнө көрүнүү үчүн жасашат. Чекелери менен колдоруна байлаган мыйзам жазылган кайыш кутучаларын көлөмүн чоңойтушуп, кийимдерине таккан чачыларын узартышат. Ошондой эле тойлордо төрдө отурууну, синагогаларда алдыңкы орундарды отурууну, эл чогулган жайларда алик алууну жана адамдардын аларга устат, устат деп кайрылып турганын жакшы көрүшөт. Мыйзам окутуучулар жана фарисейлер, эки жүздүүлөр, силерге кайгы. Асман падышачылыгына адамдардын кирүүсүнө тоскоолдук кыласыңар, өзүңөр кирбейсиңер, киргизсе келгендерди да киргизбейсиңер. Бул айткан сөздөрдө мазмун бар. Мыйзам окутуучулар ээ болгон бийлик да бар. Бирок ошол мыйзам окутуучуларга, диний өкүлдөргө эмне деп айтат? Алардын айткандарын баарын аткаргыла, бирок кылганын кылбагыла. Анткени бул дүйнөдөгү адамдардын баардыгы ээ болгон нерселер. Мисал үчүн, бул дүйнөдө деле өтө көп жетекчилер көп да. Философтор бар, даанышман адамдар бар, акылман адамдар дагы өтө көп. Алардан үйрөнө турган нерселер да өтө көп, үлгү ала турган нерселер көп. Бирок саясатчылар же болбосо көптөгөн адамдар эле адамдарды адаштырууга алып келет. Диний адамдар деле адамдарды чакырышат го. Жакшы иштерди көп кылгыла, жакшы жашоо менен жашагыла деп, бирок өздөрү ошол нерселерди аткарышпайт. Ошондуктан алардын сөзүн карап көрө турган болсок, сөзүнүн мазмуну бар, бирок күчү, бийлиги жок. Бул дүйнөнүн адамдарынын сүйлөгөн сөз экендигин Ыйса бизге мындайча түшүндүрмө берет. Динчил адамдардын сөзүнө караганда Ыйсанын сөзүндө мазмун бар, күч бар, таасири бар жана бийлик да бар. Бир эле учурда
мазмун да, күч да, бийлик дагы бар экендигин Ыйса ошол сөздөр аркылуу бизге далил көрсөткөн. Ыйса Матай 5-бөлүм, 6-бөлүм, 7-бөлүмдөрдө Ыйсанын айткан сөздөрүн шакирттери жана көптөгөн элдер угуп отуруп, анан мындайча тыянак чыгарышат. Келиңиздер чогуу ачып көрөлү, кандайча сөздөрдү айтышкан Матай 7-бөлүмдө. Матай 7-бөлүм 28-29 аятты чогуу окуйбуз. Ыйса бул сөздөрдү айтып бүткөндө эл анын окутуусуна таң калды. Анткени ал мыйзам окутуучулардай эмес, бийлиги бар адамдай окутту. Ал окуткан сөзү бийлиги бар адамдай окутту. Анткени бир эле Кудайда ушул бийлик бар. Ыйсанын айткан сөздөрүнүн баардыгы Кудайдын өзүнөн чыккан сөздөр эле. Ыйса айткан учурда ушунчалык адамдарга керектүү сөздөрдү айткан эле. Мисалы, мен бул дүйнөгө келген жарыкмын, өмүр нанымын, мен жакшы кайтаруучумун, мен чындык, өмүр жана жолмун, мен тирилүүмүн жана өмүрмүн. Өтө эле адамдарга керектүү жана мааниси бар сөздөрдү айткан эле. Ыйса эмне үчүн мындай сөздөрдү айткан? Анын себеби Кудай өзү болгондуктан. Ыйса кандайча сөздөрдү айткан? Мен айтып жаткан сөздөр менин атымдан эмес. Жаканды чогуу ачалы, Жакан 14-бөлүмдө. Жакан 14-бөлүм 10-аятты окуйбуз. Менин атамдын ичинде экендигиме, атамдын менин ичимде экендигине ишенбейсиңерби? Силерге айткан сөзүмдү мен өз атымдан айткан жокмун. Ыйса өзүмдүн атыма айткан жокмун дейт. Менин ичимде жашаган атам өз иштерин кылып жатат. Ыйсанын азыркы учурда айтып жаткан сөздөрү мен өз атымдан айткан жокмун. Атам өз иштерин кылып жатат. Ыйсанын айткан сөздөрүндө сөзсүз түрдө бийлик бар эле. Эмне үчүн? Анткени анын ичинде жашаган атам аткарып жатат. 24-тү да чогуу окуйбуз. Мени сүйбөгөн адам менин сөздөрүмдү аткарбайт. Силер уккан сөз меники эмес, мени жиберген атамдыкы. Силер угуп жаткан сөз меники эмес, мени жиберген атамдыкы. Ыйсанын айткан сөзүндө сөзсүз түрдө бийлик бар эле. Ыйса сөз айтып жаткан учурда шакирттери эмнени түшүнүштү эле? Булга чейин угуп келген фарисейлер, жолбосо мыйзам окутуучулар, ыйык кызмат кылуучулардын сөзүнөн айырмаланган сөз бийлиги бар адамдай окутуп жаткандыгын түшүнүшкөн. Эмне үчүн? Анткени Ыйса менин ичимде жашап жаткан атам өз иштерин кылып жатат дейт. Ошол учурда ар бир айтылган сөздө мазмун бар эле, терең мазмун. Бул дүйнөдө адамдар китеп жазат го, көптөгөн темада, көптөгөн мазмундагы сөздөр менен китеп жазышат. Бирок көп эле адамдар өздөрү жазып жаткан ошол сөзүн өзүнүн акылына жараша, билимине жараша гана сөздөрдү жаза алат. Ал эми ыйык жазууну карай турган болсок, Ыйса Машаяктан сырткары бир дагы адам башка шунча сөздөрдү айткан эмес. Анткени өлүм менен өмүр, тозок менен бейиш, күнөө, тозок жөнүндөгү сөздөрдүн баардыгын Ыйса айткан.
ар бир айтылган сөздө өтө маанилүү маңыз айтылган. Ыйсанын айткан сөзүн карай турган болсок, мен аларга түбөлүк өмүр берем, алар түбөлүккө өлүшпөйт. Ким менин осуятымды аткарган болсо, ал түбөлүккө өлүмдү көрбөйт. Ыйсанын айткан сөзүнүн мазмунун карай турган болсок, маңызын карай турган болсок, бул түздөн түз өмүргө байланышы эле. Матай 5:39 деле айтылат го, силер ыйык жазууну изилдеп жатасыңар, анткени ал ыйык жазуу мен жөнүндө күбөлөндүрөт. Байыркы келишим, жаңы келишим баардыгын бириктирип бир тема менен айта турган карай турган болсок, анда эң эле чоң масштабтуу темага ээ. Ошол баардык теманын негизги маңызы бул Ыйса Машаяк өзү. Ыйса Машаяктын айткан сөзүнүн негизги темасы бул өмүр. Ыйсанын айткан сөзү жөн эле абага буштук айтылган сөз эмес, ар бир айтылган сөзүндө өмүр, бийлик жана күч бар элек. Мисалы үчүн биз ыйык жазууну окуп жаткан учурда, качан Ыйсанын шакирттери кемеде отуруп бара жатканда, анан күтүлбөгөн жерден шамал болгон учурда, шамал болуп жаткан учурда устатын Ыйсаны ойготушат дагы, андан кийин ал туруп шамалга тыюу салат. Тынчтан, токто дегенде, ал ким дейт? Ал бир сөз айтканда шамал да ага баш ийди. Шамалды да, көлдү да баш ийдирген деги бул ким деп таң калышат. Сиздер эшикке чыгып, шамал токто десеңиз токтоп калабы? Бирок Ыйса ошол күчкө ээ эле. Өлүп калган Лазырдын коюлган көрүстөнүн астына Лазар чык дегенде Лазар чыга келди. Ыйсанын айткан сөзүндө күч бар эле, бийлик бар элек. Пес оорусуна чалдыккан адамга дагы сен каалагандай ушул оорудан айык. Матай 8-бөлүмдө дагы айтылат. Шал болгон шал оорулуу адамды 4 адам көтөрүп келет дагы, андан кийин ал адамды дагы Ыйса айыктырат. Бул сөздөрдү Ыйса жөндөн жөн гана айткан эмес, ар бир айтылган сөздө күч бар болгондуктан. Ыйсанын айтылган сөздөрүндө сөз түрдө мазмун жана күч, бийлик бар эле. Бир гана Ыйса ушул 3 нерсеге, 3 сапатка ээ элек. Ошондуктан ыйык жазуудагы айтылган сөз бул тирүү сөз жана таасирлүү сөз. Ошол сөз менин жанымды тирилтти. Менин жаным жолбосо тозокко бара жаткан мен кандайча тирүү калдым? Адамдын сөзү мененби? Жолбосо философияны изилдеп отуруппу? Менин жаным тирилип калганынын бир эле себеби өмүр болгон Ыйса Машаяк мага ушул сөздү уктургандыктан, ошол Ыйсанын сөзү мага таасирин тийгизгендиктен. Кызматчылар Ыйсанын айткан сөзүн угуп, ким суусаган болсо мага келсин. Кызматчылар ошол сөздү биринчи жолу угуп жатышкан болот. Ким суусаса мага келсин жана ичсин. Ыйсанын айткан ушул сөздөрү ыйык кызмат кылуучулар, жолбосо фарисейлер дагы өздөрү угуп таң калышкан эле. Өтө өзгөчө, сенин күнөөлөрүң кечирилсин дегенде, ал негизи деги ким адамдын күнөөсүн
кечире ала тургандай деп. Ошондуктан алар Ыйсаны кармоого жана өлтүрүүгө аракет кылышкан эле. Ошол күчкө, бийликке ээ болгон Ыйса асмандан келдим деп өзү жөнүндө айтат. Жакан 8-бөлүм 23 аятта силер төмөн жактансыңар, мен жогору жактамын. Силер бул дүйнөдөнсүңөр, мен бул дүйнөдөн эмесмин. Жакан 3-бөлүм 31 аятта жогорудан келген баарынан жогору, бул дүйнөдөн келген бул дүйнөгө таандык. Ошондуктан дүйнөдөгүнү сүйлөйт. Ал эми асмандан келген баарынан жогору. Бул дүйнөдө канчалык даанышман, акылдуу адам болбосун, бирок ал бул дүйнөдөгүнү сүйлөйт. Эмне үчүн? Анткени ал бул дүйнөдөн келген. Ал эми Ыйса анын айткан сөздөрү түбөлүккө сакталат. Ошол сөз менин жашоо менен кандай тиешеси бар? Сөздөрдө мазмуну, бийлик жана күч бар болгон ошол сөзгө мен таянып жашап жатамынбы? Менин жашоом ошол сөз боюнча, Кудайдын сөзү боюнча күчкө ээ болгон, менин оюмду өзгөртө ала турган, жашоомду өзгөртө ала турган жашоо менен жашап жатамынбы? Ошол жөнүндө сөздөрдө ой жүгүртүп көрүүбүз керек. Кудай айткан сөздү мен угуп, ой жүгүртүп, күн сайын ошол сөздү угуп жашап жатамынбы же жокпу? Ошол Кудайдын айткан сөзү, Машаяктын сөзү менин жашоомдо кандайча ролун аткарып жатат? Ошол сөз Ыйса Машаяктын айткан сөздөрү сөз Кудайда болгон. Сөз адам болуп бул дүйнөгө келген. Ыйса Машаяктын жашоосун карап көрө турган болсок, негизинен эки нерсени көрө алсак болот. Биринчи, анын жашоосун аркылуу жазуу боюнча жашагандыгын билсек болот. Сөз адам болуп бул дүйнөгө келди деп айттык элек го. Демек, жазууда жазылган боюнча Машаяк бул дүйнөгө келди. Байыркы келишимде пайгамбарчылык айтылган сөз боюнча келди. Матай 1-бөлүмдө ошол жөнүндө ушунчалык деталдуу түрдө айтылат. Жазуу боюнча бул дүйнөгө келди, жазуу боюнча жашады, жазуу боюнча өз жанын берди. 1-Корунтуктар 15-бөлүмдө чөг ачабыз. Корунтуктарга жазылган 1-кат 15-бөлүм. 1-Корунтуктар 15-бөлүм 3 жана 4 аяттар. Чык окуйбуз. Адегенде өзүм кабыл алып, анан силерге жеткирген кабарым бул. Ыйык жазууда жазылгандай, Машаяк биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлдү, көргө коюлду жана ыйык жазууда жазылгандай 3 күнү тирилди. Жазууда жазылгандай Машаяк бул дүйнөгө келди. Элчилердин иштери 3-бөлүмдө айтылат. Алдын ала дайындалган Ыйса Машаяк бул дүйнөгө келди. Бул дүйнө жаратылганга чейин эле Ыйса Машаяк бул дүйнөгө келе турган жөнүндө айтылган. Силерге алдын ала дайындалган Ыйса Машаякты бул дүйнөгө жиберди. Эркекке эч кандай тиешеси жок бул дүйнөгө төрөлгөн Ыйса Машаяк. Матай китебинде автор ушул жөнүндө ушунчалык жакшы түшүндүрмө берген. Жазууда жазылгандай. 33 жыл бул дүйнөдө жашаган Ыйса жазуу боюнча жашаган. Анын акыркы 3,5 жылдагы жашоосу Жакшы кабар китебинде айтылат.
Ыйса чындыгында кандай жашоо менен жашаган болсо, анын бүт образы ыйык жазууда ушул боюнча көчүрүлгөн, жазылган. Ыйса Машаяктын өлүмү алдын ала көрсөтүлгөн эле, жазууда жазылган эле. Ыйса Машаяк өлгөндө анын кийимин чечип алышып, бардыгы талашышкандыгы жөнүндө мен суусап жатам деген айткан сөздөрү дагы ыйык жазууда айтылгандай, бардыгын иш жүзүндө аткарып, Ыйса өзүнүн жашоосунда бүт өмүрүндө ыйык жазууда жазылгандай жашап, бардыгын аткарган. Ушул Ыйса Машаяктын жашаган жашоосунун образы. Ыйсанын жашоосунун эң негизги мазмуну эмне менен байланыш? Биздин күнөөлөрүбүздү кечиргендиги, биз үчүн кун төлөп куткарып алгандыгы жана Кудайды даңктагандыгы. Биздин күнөөлөрүбүздүн кечирилиши жана Кудайды даңктагандыгы. Эки нерсени биз атасак болот. Ыйса Машаяктын жашоосу аркылуу. Демек биз ойлоно турган нерсе эмне? Биздин жашообуз аркылуу ыйык жазууда жазылган жазуу боюнча жашап жатаммынбы? Эмне үчүн? Анткени ыйык жазуу боюнча бул дүйнөгө Ыйса Машаяк келгендигин билебиз, көргө коюлгандыгын билебиз жана тирилгендигин билебиз. Демек биздин жашообузда ыйык жазууда жазуу боюнча биздин жашообуз 100% аткарылбаса дагы, жок дегенде мен Машаяктан үлгү алып жашап жатаммынбы? Күнөөлөрүбүздүн кечирилгендиги эң маанилүү. Биз адамдардын күнөөсүн кечире албайбыз, бирок ошол жакшы кабарды башка адамдарга жеткире алабыз. Ошондуктан бизге берилген тапшырма жакшы кабарды таркатуу. Ыйса тирилгенден кийин өзүнүн шакирттеринин астына келип, колун жана кабыргаларын көрсөтүп, эң эле биринчи айткан сөзү силерге тынчтык болсун. Атам мени кандай жиберген болсо, мен да силерди дүйнөгө жиберем дейт. Теңир бизди эмне үчүн бул дүйнөгө жиберди эле? Анын аткарган ишин эми башка адамдарга жеткиргиле, айткыла, кабар салгыла деп жиберген. Биз бул дүйнөдө ыйык жазууда жазылган жазуу боюнча жашашыбыз үчүн жакшы кабарды таркатышыбыз керек. Анткени Машаякчынын жашай турган жашоосу бул жакшы кабарды таркатуу. Бирок күнүмдүк жашоодо жашап жатып, биз ар дайым эле аны унутуп жашайбыз. Мен чогулуштарга эмне үчүн келип жатам? Жекшемби күндөрү эмне үчүн келип жатам? Конференцияга эмне үчүн барып жатам? Кээ бир учурда биз ошолорду такыр эле унутуп жашап коебуз. Эч бир нерсени ойлобостон жөн эле жыйынга келип кеткен учурларыбыз дагы өтө көп. Мисалы үчүн апалардын собраниясына мен эмне үчүн барышым керек? Кээ бир учурда ошонун мазмунун, маанисин түшүнбөй эле бара берген күндөрүбүз көп болот. Жакшы кабарды тарката турган иш, ошого маани бербестен жашасам, ал жөгөндө ой жүгүртпөстөн жашасам, андан кийин ошол собранияга барып, мага аябай жакты, бүгүн жакшы болду деп айтабыз. Бирок ал сөздүн мааниси кандай? Адам өзүнө жаккан нерсени көрдү, кабыл алды. Анан жыйынтыгында бүгүн жакшы болду деп айта берет. Ыйса ыйык жазууда жазылгандай, ал бул дүйнөгө келди да биздин күнөөлөрүбүздү кечирди. Экинчиси, атанын даңкы үчүн жашады. Жакан 17-бөлүмдө Ыйса кандайча сыйынат? Асманды карап, ата, убагы келди, уулуңду даңкта. Уул да сени даңктасын. Мага тапшырган ишиңди аткарып, мен сени жер үстүндө даңктадым. Мага тапшырып берген ишиңди аткарып, азыр да сени жер үстүндө даңктадым. Ыйсанын сыйынып жаткан
мазмунунда карап көрө турган болсок, атаны даңкташ үчүн ыйык жазууда жазылган жазуу боюнча жашаган жашоосу жана биздин жашообуз кандайча болушу керек? Биздин жашообуз Кудайды даңкташ үчүн, асмандагы атабызды даңкташ үчүн болушу керек. Теңир мени эмне үчүн куткарып алды? Ошондуктан Теңир, келиңиздер анда акыркы сыйынуусу кандай болгон? Жакан 17-бөлүмдү чогуу ачабыз. Жакан 17-бөлүм 24-аят. Чогуу окуйбуз. Ата, сенин мага бергендериң да мен болгон жерде мени менен бирге болушун жана мага берген даңкыңды көрүшүн каалайм. Анткени сен мени дүйнө жаратыла электе эле сүйчүсүң. Бул Ыйсанын сыйынуусунун акыркы бөлүгү. Мени дүйнө жаратыла электе эле сүйчүсүң. Ошол даңкыңды көрүшүн каалайм. Биздин жашообуз Ыйса Машаяктыкындай болушу керек. Демек, атабызды даңктап, Ыйса Машаяк жөнүндө күбөлөндүрүп жашаганыбыз туура болот. Дагы бир образды байкасак болот. Ыйса бардык адамдарга үлгү көрсөтө алган. Жакан 13-бөлүм 1-аятта атасына бара турган убакыт келип калганын билип, ал өзүнүн адамдарын акырына чейин сүйдү. Анан шакирттеринин буттарын жууп берди. Силерге устат болуп туруп бутуңарды жуудум. Демек, силер да бири-бириңердин бутуңарды жуушуңар керек. Анткени мен силерге үлгү көрсөттүм дейт. Ыйса бизге үлгү көрсөткөнүнүн себеби өзүнүн тамагы жөнүндө айтат. Менин тамагым, мени жиберген Кудайдын каалоосун аткаруу. Адам үчүн эң эле керектүү нерсе бул тамак. Тамак жок болсо адам өлүп калышы мүмкүн. Ошунчалык маанилүү тамак жөнүндө Ыйса эмне деп айтат? Менин тамагым, мени жиберген Кудайдын каалоосун аткаруу. Аны даңктоо. Ошол менин тамагым дейт. Ыйса анын жашоосу, өлүмү бардыгы адамдарга үлгү көрсөткөн жашоосу эле. Үлгү көрсөткөн жашоо менен бул дүйнөдө жашаган. Ал эми биз Машаяктан үлгү алып жашашыбыз керекпиз. Элчи Павыл айткандай, мен Машаяктан үлгү алгандай эле силер да менден үлгү алгыла. Ыйса сөз айткан. Буга чейин адамдар көрбөгөн, буга чейин укпаган сөздөрдү айткан. Бул дүйнөнүн адамдарынын сөзү менен салыштырууга мүмкүн эмес сөздөрдү айткан. Ыйсанын жашоосу бул дүйнөнүн адамдары жашоого мүмкүн эмес болгон жашоо менен жашаган. Ыйсанын жашоосун карай турган болсок, өзүнүн кызыкчылыгы үчүн эмес, башка адамдардын пайдасы үчүн жашаган эле. Ошондой жашоо менен бул дүйнөдө жашаган Ыйса бизди чакырып, менин артымдан ээрчи келет. Ким менин артымдан ээрчигиси келсе, өзүнөн баш тартсын жана күн сайын өзүнүн айкаш-чыгачын алып менин артымдан ээрчисин. Биз Ыйсанын артынан ээрчип жашашыбыз үчүн жүрөгүбүздөн чечим чыгарышыбыз керекпиз. Биз куткарылууга ээ болуп, бейишке бара турган үмүт менен жашаган адамдарбыз да. Тирүү үмүткө ээ болгон адамдарбыз.
Мен жакшы жашаймынбы, жаман жашоо менен жашаймынбы, мен бейишке бара турган адам болуп аныкталдым. Ал эми бейишке бара турган адам бул дүйнөдө кандайча жашоо менен жашашы керек. Ошол нерсени үйрөтүш үчүн Ыйса алдын ала бизге үлгү да көрсөткөн. Бейишке бара турган адам боло турган болсо, албетте бейишке бара турган адамдын жашоосу менен жашашы керек. Ыйсадан үлгү алып жашоо деген бул оңой нерсе эмес. Эмне үчүн анткени биз жеткилең денеге ээ боло элекпиз. Бизде дагы да күнөөкөр табият бар. Күн сайын күнөөгө каршы күрөшүп жашашыбыз керекпиз. Менин бир күндүк жашоомдагы эч качан күнөө менен байланышы жок күн жок. Анткени оозум менен, кыймылым менен күнөө кетирип коюшум мүмкүн. Биз өзүбүздүн жашообузду ушунчалык жакшы билип туруп, анан башка адамдарды сындаганды, соттогонду ушунчалык жакшы көрөбүз. Негизи мен кимди соттой алам? Сен эмне үчүн мындай жашоо менен жашап жатасың деп сындап, аны соттой алабызбы? Албетте жок. Жада калса Ыйса ойноштук кылган аялга кайрылып айтат го. Аны соттолсун, ташбаранга алынсын дегенде, кимиңер күнөөңөр жок болсо, ошол биринчи таш ыргытсын дегенде бир да адам жок болот. Биздин жашообуз да Ыйса Машаяктан үлгү алып, ага окшош жашоо менен жашашыбыз керек. Ал үчүн бизде бир да күнөө жок болушу керек. Эгерде күнөө боло турган болсо дагы, ар бир күнөөбүз үчүн күнөөбүздү мойнубузга алып, ачыгын айтып, биз куткарылгандан кийин Машаяктан үлгү алып жашашыбыз үчүн биз Кудай мурункунун баардыгын өчүрүп салып, бизге жаңы образ, жаңы жашоону тартуулады. 2 Корунтуктар 5-бөлүм 17 аятта: ким Машаяктын ичинде болсо, ал жаңы адам. Мурункунун баары өтүп кетти, азыр баары жаңы болду. Биз Машаякка окшош болуп жашашыбыз үчүн бизди жаңы адам кылып жаратты. Биздин жаныбызды жаңылантты, жүрөгүбүздү, биздин билимибизди, оюбузду жаңы адам кылды. Бизге жаңы өмүрдү тартуулады. Түбөлүк өмүрдү өлбөс жашоого алып бара турган жаңы жолго бизди багыттады. Эми бизге жаңы осуятты берди, жаңы күчтү тартуулады. Биз жаңыча теңирге кайрылып жашашыбыз үчүн ошол жашоонун баардыгы бизге тартуулап берди. Куткарылгандан кийин биздин жашообузда менин артымдан ээрчи келет. Мен кандай жолду басып өтсөм, силер дагы менин артыман ээрчип келгилет. Машаяк басып өткөн жолду биз кандайча басып бара алабыз? Эгерде биздин күнөөкөр табиятыбыз бар болгон болсо, ошондуктан бизди баардык тарабынан жаңы адам кылды. Мен өзүмдү өзүм караганда кандай болсом ошол эле бойдомун. Бирок Кудайдын көз карашы боюнча карай турган болсок, мурункунун баары өтүп кетти, азыр баары жаңы болду. Ошондуктан бул дүйнөгө үмүттөнүп жашабастан, түбөлүк бейишке үмүтүбүздү түз кылып жашаганыбыз туура болот. Куткарылганга чейин менин үмүтүм бир гана бул дүйнөгө байланышы эле. Бул дүйнөдө мен кандайча ийгиликке жатышам, кандайча ичип жейм, кандайча байыйм деген. Ошол менин үмүтүм эле. Ал эми куткарылгандан кийинки менин жашоом, жогорудан төрөлгөндөн кийин Кудай бизге жаңы үмүттү тартуулады. Бул дүйнөнүн үмүтү эмес. Түбөлүк бейишке бара турган менин үмүтүм. Ошол үмүт менде жашайт. Андан сырткары биз Машаяктын артынан ээрчип барган жашоо бул формалдуу адамдардын көзүнө көрүнүш үчүн гана жашоо эмес.
мурун куткарылганга чейин мен адамдардын алдында кандайча көрүнүшүм керек, адамдар мени кандайча ойлойт деген ой менен жашап келгенбиз. Жакшылап ойлоп көрө турган болсок, мындайча ойлоп көрдүм, мага ой келди да. Азыр биздин жыйындын астында балдарын салып келген коляскалар турат. Колясканы карап көрсөңүз, мурун деле коляскалар бар эле го. Илгерки убакытта коляскалардын саны көп болсо бир $10, $20 болчу эле. Азыркы колясканын баасы канча турат билесизби? Жөнөкөй ортоңку баасы $100, $200, андан жакшысы $1000 чейин чыгат экен. Ошол образды көрүп менде кандайча ой пайда болду. Мисал үчүн $1000 коляскада отурган бала, ошол мен $1000 коляскада отурам деп бала өзү түшүнөбү же түшүнбөйбү? $1000 колясканы сүйрөп бара жатсам, анда ошол коляска бала үчүнбү же ошол кожойке үчүнбү? Адам өзү үчүн коляска сатып алат. Мына сен $100 колясканы сүйрөп бара жатасың, ал эми мен $1000 колясканы сүйрөп бара жатам. Адам баласы үчүн эмес, башка адамдар үчүн ошону аткарып жатат. Биз буга чейин ар дайым ошондой жашоо менен жашап келгенбиз. Насаатчы 9-бөлүм 3-аятта ошол биздин жашообуз мындайча чагылдырылат. Адамдардын жүрөгүндө жамандык толгон, алардын жашоосунда акылсыздык, анан алар өлгөндөргө кошулушат. Адамдар мен жөнүндө кандайча ойлойт деген эмес, Кудай мени кандайча ойлойт, менин жашоомду кандайча анализдейт, ошону ойлонушубуз керек болот. Сыйынган учурда дагы, сыйынганда Кудай бизди үйрөттү эле го, адамдарга көрүнүш үчүн сыйынбагыла. Бирок көп эле учурда биз адамдарга жагынганды аракет кылабыз. Кечирип коюңуздар мени, бирок ал акылсыздыкка жатат. Элчи Павыл Фесттин астында өзүн эмне деп айтат? Фест катуу үн менен: акылыңдан адашып жатасың, Павыл. Сенин көп билгендигиң акылыңдан адаштырды дегенде, элчи Павыл эмне деп жооп берет? Жок, урматтуу Фест, мен акылымдан адашкан жокмун. Тескерисинче чындыкты, туура сөздөрдү айтып жатам. Биз чындыгында куткарылган адамдар чындыкты айтып, туура сөздөрдү колдонуп жашашыбыз керекпиз. Бирок убакыттын өтүшү менен чындыкты, туура сөздөрдү айтканга караганда, бул формалдуу образга айланып бара жаткандыгы бизди таң калтырат. Жыйындын ичинде ушунчалык кылдаттык менен аракет кылат, кызмат кылат, чыдамдуу болот. Ал эми жыйындан сырткары өзүнүн компаниясында иштеген жумушунда кандайча баага ээ болот? Адамдар мени кандайча көз караш менен карайт? Бул адам Ыйсага ишенген адам, өзүмчүл адам. Семинар болот деп эле жумушунда кылбай эрте чыгып кетет. Кечке кармал десең жок деп сүйлөнөт деген анализге ээ болуп жатабызбы? Ошондой адамдар бизди ошондой таразалап жатышабы? Бизге караганда ошондой жашоо менен динчил адамдар ушунчалык тырышчаактык менен жашашат. Биздин жашообуз жыйындын ичинде канчалык чыдамдуу, аракетчил кылып жашаган болсом, ошол эле жашоо менин жумушумда да, үй бүлөмдө дагы баардыгы бирдей болушу керек. Ыйсанын жашоосун карап көрсөңүздөр, адамдардын астында башкача, анан окуткан учурда башкача жашады эле.
анда биз эмне үчүн ар тараптуу ситуацияга жараша жашайбыз? Ыйса бизди андай нерсеге үйрөткөн эмес да. Формалдуу эмес, реалдуу, чындыкка байланыш болгон жашоо менен жашашыбыз керекпиз. Ыйсанын артынан ээрчиш үчүн дагы бизге эмне керектелет? Забур 16-бөлүмдү чогуу ачабыз. Забур 16-бөлүм. 16-бөлүм 10 аяттан баштап мен сиздерге окуп берейин. Алардын деп мыйзамсыздар жөнүндө айтылат. Алардын жүрөгүн май басты. Май басты деген сөз өздөрүнүн жүрөктөрүн жаап коюшту, бекитип коюшту. Жүрөгүн май басты, тилдери менен менменсинип сүйлөшөт. Өзүн көтөрүштү. Менде тынчтык болсо, анда мен ошону билип, өзүн көтөрүп, менменсинген жашоого байланат. Бирөөнү кечире турган, бирөөнү ойлой турган жүрөк жок. Ошол жүрөгүн май басты дегенди билдирет. Тилдери менен менменсинип сүйлөшөт. Алар бизди кадам сайын курчашат. Жерге кулатыш үчүн алар бизден көзүн албайт. Алар жем издеген арстанга, жашыруун буктурмада отурган жырткычка окшош. Теңир ордуңан тур, аларды тый, кыйрат. Жанымды кудайсыздан өз кылычың менен куткар. 14-аят. Теңир, мени бул адамдардан, бул дүйнөдө гана үлүшү бар. Курсагын сенин казыналарыңдан тойгузуп жүргөн бул дүйнөнүн адамдарынан өз колуң менен куткара көр. Алардын уулдары ток, артканын өз балдарына калтырышат. Дүйнө ушундай жашоо менен жашайт. Дүйнө, Кудайды тааныбаган адамдар ушундай жашоо менен жашашат. Бирок чынында Машаяктан үлгү алып жашаган адамдын жашоосу кандай болуш керек? 15-аятта ал эми мен адилдигим менен сенин жүзүңдү карайм. Ойгонгондо сенин бейнеңди көрүп көзүм тоет. Мейли бул дүйнөнүн адамдары ушундай жашоосо дагы мен сенин адилдигиң менен жашайын. Ошол Машаяктан үлгү алып жашаган адамдын жашоосун чагылдырат. Ыйса бул дүйнөдө күрөштө жеңилген эмес, жеңишке жеткен эле. Айкаш-чыгашта кадалган учурда силер айкаш-чыгашка кадалып калса, Ыйса жеңилди деп ойлойсуңарбы? Жок. Мен жеңишке жеттим, баардыгын аткардым. Ыйса бул дүйнөдө шайтан менен болгон күрөштө дагы жеңишке жеткен эле. Шайтанды жеңген Ыйса. Ал эми биздин жашообуз Ыйсадан үлгү алып жашай турган биздин жашоо кандай болушу керек? Кичине эле кыйналсак, чарчап, көңүлүбүздү чөктүрүп, айкаш-чыгашты алып, аягына чейин барган Ыйса жеңишке жетиш үчүн Ыйса баардыгын аткарыш керек болгондуктан, айкаш-чыгашта баардык нерсени жеңип жеңишке жетиши керек болгондуктан, биз Теңирге кызмат кылып жаткан учурда ортодон чарчап баш тарткан учурларыбыз өтө көп. Же болбосо кулап калган учурлар көп. Куткарылган бизге берилген ишеним бул дүйнөдө жеңишке жеткиле деп берилген ишеним.
Birinci Jakan 5. bölüm 4. ayatта жеңишке жеткирген нерсе бул биздин ишенимибиз. Машаякка болгон ишеним бул дүйнөдө кыйналып жашаган күндө дагы кайрадан ордубузга турушубуз үчүн жеткире турган нерсе бул биздин ишенимибиз. Ыйса бул дүйнөдө эч качан жеңилген эмес. Ыйсанын артынан ээрчип жашаган учурда, кээ бир учурда жаш төгө турган, ыйлай турган учурлар болот. Кээ бир учурда ушунчалык мен өлүп эле калсам болмок деген ойлор дагы болот. Бирок Айып китебин окуп көрө турган болсоңуздар, Айып айтат, мен эмне үчүн төрөлдүм экен? Айып өзүнүн оозу менен мен төрөлбөй эле койсом болмок деген сөздөрдү дагы айтат. Бул дүйнөдө дагы көп эле иштер бизди ошондой ойго алып келет. Ыйса эмне үчүн менин артыман ээрчип менден өлгү алгыла деп чакырат? Эмне үчүн анда биздин жашообузда ушунчалык кыйынчылыктарды ал уруксат берген эле? Биз дайым эле жыргал жашоодо кыйналбастан жашай берсек болот эле да. Эмне үчүн? 2 Корунтуктар 4 бөлүмдү чогуу ачабыз. 2 Корунтуктар 4 бөлүм 2 Корунтуктар 4 бөлүм 7 аяттан баштап мен окуп берейин сиздерге. Бирок кудуреттүү күч биздики эмес, Кудайдыкы болуп эсептелиши үчүн ушул кеңиште биз чопо идиштерде сактап жүрөбүз. Биз баардык тараптан кысымга алынып жатабыз, бирок өзүбүздү кысымга алынгандай сезбейбиз. Биз үмүтсүз абалдабыз, бирок үмүтүбүздү үзбөйбүз. Бизди кубалап жатышат, бирок кароосуз калган жокпуз. Бизди кыйнап жатышат, бирок өлгөн жокпуз. Ыйсанын өмүрү денебизде көрүнүш үчүн Теңир Ыйсанын өлүмүн ар дайым денебизде алып жүрөбүз. Кээ бир учурда бизди төрт жагынан бардык кыйынчылыктар курчап алгандары көрүнөт. Бирок ошол учурда дагы кысымга алынбагандай кылып жашап көрдү. Үмүтсүз калган учурлар бар, бирок үмүтүбүздү үзбөй жашап көргүлөдү. Кээ бир учурда биз кароосуз калган сыяктуудайбыз, көңүлүбүздү чөктүрөбүз, бирок мен эмне үчүн ушул кыйынчылыкты башыман өткөрүшүм керек? Эмне иш кылбайын, эмне үчүн мага ийгилик келбейт деген. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ушундай жашап келгенбиз, мындан ары мындай жашабашыбыз керекпиз. Кыйналсак дагы биз өлбөйбүз. Эмне үчүн? Анткени Теңир бизге ошол жашоого чакырат. Бизди кубалап жатышат, бирок кароосуз калган жокпуз. Бизди кыйнап жатышат, бирок өлгөн жокпуз. Жакшы кабарды таркаткан учурда да көптөгөн куугунтуктар болушу мүмкүн. Бирок Теңир бизге аягына чейин жакшы кабарды таркат деп тапшырмасын берет. Эмне үчүн бул иштерди бизге Кудай берди? Анын себеби азыркы күндөн тарта азыртадан баштап жанакы кызматчылар Ыйса жөнүндө айткандай, буга чейин эч ким эч качан бул адамдай сүйлөгөн эмес. Буга чейин биз мындай жашоо менен жашап көрбөсөк дагы, азыр биздин өзүбүздүн жашообузда
бүгүнкү күнгө чейин мени кыйнаган нерселер, мени адилетсиз иштерге алып келген иштерди мен сөзсүз түрдө ошого эч кимди кечирбейм, өчүмдү алам деп жашап келген болсом, менин өткөнкү жашоомдагы образ ошондой боло турган болсо, эми биз жаңыдан жашоо менен жашаганга аракет кылышыбыз керекпиз. Азыркы учурдан баштап тил алчаактык жашоо менен жашаганга. Буга чейин жашап көрбөгөн жашоо, буга чейин сүйүп көрбөгөн сүйүү менен, буга чейин кечире албаган нерсени кечирип жашап көрөйлү. Азыркы учурдан баштап башка образ менен жашап көргүлө. Ошондуктан башка адамдар мени караган учурда, бул адам башкача, бул адамды мен эч качан мындай жашаган жашоосун менен көргөн эмесмин деп сөз угушубуз үчүн. Ал адамдын жашоосу сөзсүз түрдө маанилүү жашоо болот. Римдиктерге 8-бөлүмдү да чогуу ачабыз. Римдиктерге жазылган кат 8-бөлүм 12-аяттан баштап 14-аятка чейин, 12-ден 14-кө чейин чогуу окуйбуз. Ошондуктан бир туугандар, күнөөкөр табиятыбыздын каалоосу боюнча жашагыдай күнөөкөр табиятыбызга карыздар эмеспиз. Анткени күнөөкөр табиятыңардын каалоосу боюнча жашасаңар, анда өлөсүңөр. Ал эми күнөөкөр табияттын иштерин рухтун жардамы менен өлтүрсөңөр, анда тирүү болосуңар. Анткени Кудайдын рухунун жетеги менен жүргөндөрдүн баары Кудайдын балдары. Күнөөкөр табияттын каалоосун аткарып жашасаңар, анда өлөсүңөр. Буга чейин дененин каалоосун аткарып жашап келген болсок, эми азыркы күндөн баштап, эмиттен баштап теңирдин астында өзүбүздүн жүрөгүбүздө чечим чыгарып, жаңы жашоо менен жашаганга аракеттенели. Жакында эле бир мен собранияга барганмын. Ошол биздин баарлашууда атайын бир сөз айтканмын. Ал сөздүн темасы Матай 6-бөлүм 33-аят эле. Баарынан мурда Кудайдын падышачылыгын жана адилеттигин издегиле, ошондо мунун баары силерге кошулуп берилет. Ушул сөздү айтып отуруп, анан баарлашууга өткөн учурда болжол менен 50 жашка чыгып калган биздин бир тууган мындайча күбөлөндүрүү сөзүн айтат. Эми мен ушул сөз боюнча жашоону чечтим деп. Ошол бир эле сөздү айтты да. Анан ошол сөздү укканда мен жүрөгүмдө кандай нерсе пайда болду? Согушка чыгууга даяр болгон кылычын колуна алган солдат сыяктуу көрүндү. Мындан ары мен ушул жашоо менен жашайм деген. Ал адамдын аты генерал эле да, кыргызчага отургондо. Ал эми фамилиясы мен деген. Карап көрсөңүздөр, мен генерал деген сөз аты. Мен эми мындан ары ушундай жашоо менен жашап көрөйүн деген чечим чыгарды. Буга чейин жашап көрбөгөн жашоону эми жашап көрөйүн деген. Бул кызматчылар Ыйсага келип кандайча сөздү айтты эле. Эч ким, эч качан бул адамдай сүйлөгөн эмес. Ал адам сүйлөгөндөй сөздү да уга элек элек. Ал жашаган жашоону биз көрө да элек. Ошол машаякчы болгон мен буга чейин болуп көрбөгөн жашоо менен жашап көрүшүм керек. Ушундай жашоо менен жашап көрбөйлүбү? Бул дүйнө, Ыйса Теңир бул дүйнөгө келген күнгө чейин дагы да кыйынчылык болот, башаланмандык болот. Ал эми биз
бул дүйнөдөн бөлүнгөн адамдарбыз. Ошондуктан мындайча жашасак дагы, тигиндей жашасак дагы, бул дүйнө күндөн күнгө кыйынчылыкка, оор жашоого алып барат. Бирок биз өзүбүздүн жүрөгүбүздө ушундай чечимдерди чыгарып көрбөйлүбү? Баары бир бул дүйнөдө жашашыбыз керекпиз. Ошондуктан бул дүйнөнүн үмүтү үчүн эмес, буга чейин жашап көрбөгөн жашоо менен акыркы жашоомду аткарып көрөйүн. Буга чейин тил албаган тил алчаактык менен жашап көрөйүн. Буга чейин сүйүп көрбөгөн сүйүү менен жашап көрөйүн. Анда Кудай мени мындан ары кандайча жетектейт, өз көзүбүз менен көрүп көрөлү. Чоң сыйынабыз. Сиздин улуу керемет сүйүүңүз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бул дүйнөдө Теңир сиз жашадыңыз жана ошондой эле асмандагы Атаны даңкташ үчүн. Эми бизге көрсөтүлгөн сиздин жашооңузду баардыгыбыз үлгү алып, жашай тургандай кылып, бизди өзүңүз жетектеңиз. Биздин жашообузда дагы буга чейин бир дагы жолу жашап көрбөгөн, бир дагы жолу сүйүп көрбөгөн, бир дагы жолу тил алчак болбогон жашоо менен жашап көрүшүбүзгө өзүңүз жетектеңиз. Биздин жашообузда бир гана сизди даңктап, биз аркылуу сиздин жакшы кабар сөзүңүз күбөлөндүрүлүшүнө жардам берүүңүздү суранып, ар дайым биз менен чогуу болуңуз. Баардыгын сизге тапшырып, биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.